Өткөн чыгарылышта биз деген чатырлардын формасына жараша болгон түрлөрүн айтып кеткенбиз. Эми чатырлардын кандай материалдардан кылса болот ошол жөнүндө айтып берейин. Биринчи бул ПВХ мембранадан жасалган чатыр. Бул деген чоң площадьтагы зданиялерди жапканга туура келет. Бирок үйлөрдү деле жапса болот. Эгер заманбап жакшы көрүнгөн үйлөр көбүнчө ушундай түз кыша менен кылынганда ушундай ПВХ мембрана менен жабылат. Кийинки бул болсо фальц чатыры. Бул экиге бөлүнөт: клик фальц жана жөнөкөй фальц деп. Андан жакшы көрүнүштөгү чатырлар. Бунун эң аз дегенде 5 градус кылып кылса болот. Кийинкибиз бул жумшак чатыр, мягкая кровля. Бул кровляны эң аз дегенде 5 градус кылып кылса болот. Жана мындай кровлянын астына сөзсүз түздүк керек да. Ал түздүктү ошол ОСБ плитадан же фанерадан сыяктуу материалдардан кылыш керек. Бул кымбат чатырлардын арасына кирет. Бул чатырдын артыкчылыгы мына чатырга жамгыр тийгенде үн чыкпайт. Кийинки бул металлочерепица. Бул металлочерепица бизде абдан көп кездешкен. Мындай металлочерепицаны болсо 7 градуска чейин кылса болот эң аз дегенде. Жана бунун монтаж кылганы өтө ыңгайлуу. Бунун бир кемчилиги болуп, бул жамгыр тийгенде үн чыгат да, ошонусу. Андан кийинкиси бул металлочерепицага окшош, бирок профлисты деп аталат, проф баракчалар. Булардын болсо эң минимальный уклон 7 градус кылса болот. Жана бул дагы монтаждаганга мындан ыңгайлуу жана арзан болуп эсептелет. Андан кийинки бул Советтер Союзунда көп кездешет мындай чатырлар. Бул шиферден жасалган чатыр, бул болсо цементтен жасалат. Бунун эң аз дегенде 22 градус кылып монтаждаса болот. Эми аягында ушул черепица жөнүндө айтып берейин. Бул черепицаны болсо керамикадан кылат жана азыркы учурда пластиктен кылат, цементтен да кылат. Буну эң аз дегенде 25 градус кылып монтаж кылса болот. Так болот.